Сокулук районундагы Кызыл Туу айыл өкмөтүнө караштуу Маловодный айылындагы фермер Халис Маршанкуловдун чакан чарбасында турабыз. Бул жерде өзүңүздөр баамдагандай кыргыздын уяң жүндүү койлору асыралат экен. Биз сиздерге бүгүн ушул меринос койлорунун артыкчылыктары туурасында кенен маалымат бермекчибиз. Эфирде регион көрсөтүүсү. Саламатсыздарбы? Карачай улутундагы бул фермер Кыргызстанда төрөлүп бала чагынан бери эле мал чарбачылыгы менен тиричилик өткөрүп келет. Халис Маршанкулов учурда үй бүлөсү менен шымалана ак койдун санын көбөйтүүгө киришкен. Меринос койлордун башын көбөйтүү эң негизгиси киреше табуу жанданат. Андыктан Союз доорунан бери келе жаткан уяң жүндүү койлордун туягын дале улантып келет. Карадым да жибердим, мичистер кылып эметип, чөтө жактырган жокмун. Анан булар жайытта да жошураак экен мындай. Жош, эме анан буларга билбейм, прямо уже көнүп, как болезнь уже. А кара кой бир жылда кармадым, чөтө жактырган жокмун. Эти да буларды алардан таттуураак экен. Эти таттуу. Баары эле буга эметип жатат. Ирктерди курманда баары алып коет. Базарга чыгарбайм, сарайдан эле алып кетет. Ак койдун артыкчылыгы этинин даамында, жүнүнүн баалуулугунда болуп эсептелет. Буга чейин фермерлер кытайлык ишкерлер менен келишим түзүү аркылуу жүнүн экспортко жиберип турушкан. Учурда жүндү сатууда көйгөйлөр жаралып жатканын фермерлер белгилеп өтүштү. Буларды март-апрелде аягында кыркабыз. Bir 10 gün жүнү мындай кичирээк эметсе, анан бут одорго чыгабыз. Bir ай турабыз, bir айдан кийин Сусамырга кетебиз. Сусамырда октябрга чейин турабыз. Бел жабылганча. Жүнүн кайда тапшырасыздар? Жүнү уже мына 1-2 жыл болду. Кытайларды албай калды. Өтпөй турат да. Азыр чогултуп мына сарайдын ичинде жүн турат. Суроо талап жок болуп атыптыр да, Да, спросу жок. Пандемиядан кийин жүн өтпөй калды да. Жүн алуучулар жок болуп. Жүн алуучулар жок болуп калды да, сондан кийин ушу жүндөрүбүз турат азыр пока. Эми буларды эми кара койго көрө буларды, конечно, кыйыныраак козуларын. Булар да, сарай жылуу болуш керек. Жем чөп болуш керек. Жем чөп да мындай. Кара кой кийиктей да, булар уже все анча эметпейт. Чуркабайт. Анан буларды да эгиси көп болот. 70% эгизи болот. Ага да караш керек. Туугандан ар койду отдельно клеткага салабыз, 1-2 күн. Анан эме салабыз, номердер, анан сакманга жиберебиз. Bir ay ушинтип багылат да, баладай. Бул койдун артыкчылыгы, Муса байка айткандай, жүнү таза шерсть. Анан бизде жана асыл тукум чарба кластер шерсти деген бар. Бул жүнү абдан жакшы пайдачылыктары жүнү менен. Ошол биз дагы мына акыркы жылдары ушу ак койго өттүк. Берке кара койдун айткандай жүнү жөн эле өрттөлүп ар кайсы жерде жатат. Каралбай эти мына кийинки күндөрү мына Сойк айткандай давление оорулар ошо. А бул ак койдо айткандай холестерин жок. Пайдасы бир топ эле өйдө. Эми ошол ак койду көбөйтүп, илгерки ата бабалар баккандай ушуну калтырбай аракет кылып, ушу Сокул көрөндө 4 чарба түзүлүп, ушуну көбөйткөнгө аракет кылып келатабыз. Сокулук району боюнча ак кой баккан 4 ири фермердик чарбалар бар. Андан башка да майда чарбалар бар. Алардын башын бириктирип, уяң жүндүү койлорду өндүрүүдө фермерлер өз ара ассоциация түзүшүп, бул багытта чакан жүн иштетүүчү өндүрүштөрдү кайра жандантуу боюнча сунуштар менен тийиштүү жерлерге кайрылышууда. Биз ушулку акыркы жылдары
сайыс тарагандан кийин Кыргыз Республикасында уяң жүндүү койлордун саны кескин түрдө азайып кетти да. Ошол себептен бир чети ойлонуп отуруп ушул уяң жүндүү койдун тукумун үспөй кармап келе жатабыз. Бул эмнеси менен айырмаланат? Илгери сайыз убагында 15 сайыздык республиканын арасында биз Кыргыз Республикасы уяң жүндүү кой боюнча биринчи алдыңкы республикалардын бири болуп эсептелет элек. Анан бул уяң жүндүү кой болсо өзүнүн өзгөчөлүгү эт анан жүн багытында. Эти дагы жүнү дагы абдан баалуу болуп эсептелинет. Анан сайыз убагында бизде 9,5 миллион ушундай меринос породалуу кыргыз уяң жүндүү кой бар эле. Ошол койлордун ар биринен кыркылып алынган жүн республика боюнча 3,5 килограммдан түшсө, ар бир кээ бир плем заводдордо 5 килограммга чейин алган плем заводдорубуз бар эле. Мына бүгүн биз ушул Сокулук районунда асыл тукум статусу бар чарбада турабыз. Машранкулов Халис деген фермердин короосундабыз. Бул кишинин короосунда 500 баш кою турат, только бул соолук койлор. Андан тышкары токтусу, кочкорлору өзүнчө багылып турат. Булардын сапатын көбөйтүш үчүн эмне керек? Эң биринчи буларга кормовой база түзүш керек. Кормовой база түзмөйүнчө бул асыл тукум койдун санындагы сапатын да жогору көтөрө албайбыз. Ошон үчүн эми былтырдан бери кичине жер алгандан бери кичине кормовой база бекемделип, анан койдун дагы асылдуулугу жогорулуп атат. Өзүңүздөр көргөндөй асыл койдун ал акыбалын көрүп турасыздар, кандай ал акыбалда экени. Абдан туруктуу, жүнүнүн сапаты дагы, өзүнүн салмагы дагы племенный чарбанын статусуна татыктуу болуп турат да. Жооп бергендей эмеси бар. Жалпысынан алганда биздин районда ушул 4 чарбаны племенный статус деп алганбыз. Булардын ушул 4 чарбада баш аягы 2000 меринос койлорубуз бар ушундай. Уяң жүндүү. Анын ичинен 1,5 миңге жакыны туар кой, калганы токту, борук, кочкорлор. Токту, борук, кочкорлор. Биздин эң негизги көйгөйлүү оорулуу жерибиз ушу жүн маселеси өтпөй турат. Эгерде жүндүн баасы жакшы болуп сыртка экспорттосок, бул ак кой өзүн 2 эсе актайт эле. Өкмөткө дагы ушунчалык пайдасы келет эле. Эгерде биздин республикада 1 миллион ушундай кой болсо, ар биринен 5 килограммдан жүн алганда, бер жагы ички дүң продукциябыз республикада 20 миллион акш долларын түзмөк. ақш долларын түзмөк. Анан эми тилекке каршы ошол 1 миллионго жеткире албай жатабыз, но алдыда жакшы пландар коюлган. Бизде азыр республикада улуттук ассоциация деген бар. Ошол улуттук ассоциацияда ушул породанын чыгарган Евгений Михаил Николаевич Лушихин деген чыгарган, ошонун кызы азыр ушул атасынын койлорун жок кылбасын эсебинен аракет кылып көп иштерди жүргүзүп жатат. Азыр булар сыртка экспорт кылганга көп аракеттер жасап атат, бирок финанс каражаты жок болгондуктан
ушул көп ишке ашыра албай жатабыз да. Көп ишке ашыра албай жатабыз. Анан бул ак койдун өзгөчөлүгү эмнеде? Өзгөчөлүгү жүн берет, төл берет. Илгери сайыз убагында биз жүндүн баарын алып барып пошко, токмокко өткөрсөк, ошол жон иштетилген жүн жуулуп тазаланып чыккандан кийин биздин жанагы Кыргызстанда конвольный суконный комбинат бар эле. Ошол конвольный суконный комбинатта бир топ жумушчу орундар, кыз келиндер иштечи, 8-март фабрикасында бир топ кыз келиндер иштечи, 1-май фабрикасында ушул жүндү иштетип, мындан көп ушул эмелерди, буюм теримдерди чыгарып, көп доход алып турар элек. Текстилдик өнөр жайда эң керектүү ак койдун жүнү болуп эсептелет. Андан сапаттуу кийимдер, толгон буюмдар жасалат. Ак койду көбөйтүү үчүн мамлекеттик кагаз түрүндөгү программасы эмес, реалдуу каражат талап кылынаарын фермерлер билдиришти. Кой, мына кулагында биркасы бар. Ошол бирканын негизинде бул биз племенный учетты жүргүзөбүз. Племенный учет жүргүзөбүз. Тууган кезде мунун косусун көрөбүз дагы, салмагын тартабыз. Баланча салмакта тууду деп. Анан бул койго өзү негизи могул эмеле жүргөнү 40-ында ар бир койго индивидуальный подход болот да, индивидуальный. Мына баланчакилерин жүн берди, анан салмагы баланча болду деп номуру менен, булар плем карточка жүрөт да, плем свидетельство. Маалымат болот да. Мына ушул койдундан анан тукумду алып калабыз. Ургач косусу мына эреке ары дагы өстүргөнгө алып калабыз дагы, кошкор эркек козу болсо анан кошкор кылып, андан ары дагы эметкенге көп эмеси тиет да. Кой 1-класс элита деп бөлүнөт. Элита болгондо 8,5-9 сантиметрге чейин болот узундугу. Анан мына эрекинин өзүнүн сапаты 70-чи качестводагы жүн. Мына ичкелиги микрон деп коет, 18-25 микронго чейин болот мунун жүнүн ичкелиги. Анан мындан тышкары мунун баягы жас келгенде булар аябай чыбаш кармайт. Чываш болгондо чывашты мунун 3 түрү болот. Белый, кремниевый, анан эме деп коет. Ошол чываш болгондо жүндүн бекемдилиги бекемирээк болот, үзүлбөйт мындай. Абдан сапаттуу да. Мына 70-чи качестводагы жүн. Мына муну жууганда бир 58% выход берет. 58% выход берет да. Мына. Муну кайсы маалда кыркат? Муну бул койлор 1 жылда 1 кыркылат, май айында кыркылат. Анан кыркындан кийин буларды кубкага салабыз. Кубкага салып туруп, анан жайлоого жайытка жиберебиз. Анан жайыттан келгенден кийин анан баягы күзүндөгү күзкү жашкы ветеринарный, зооветеринарный мероприятияларды колдонобуз дагы. Анан кайра куутка дайындай баштайбыз. Жүнүнүн сапаттуулугу ушунда. Мынакей. Көрбөйсүз, мына кирди. Карачыдан темеле окш экен. Карачы мынакей. Мына эреки бул кири мына жерге чейин көрдүңүзбү? Калганы баары таза мына. Аппак мына. Эми бул жуулганда выходты деп коет, 58% выход берет. Бул эң жакшы. Мына монтип тартсаңыз эч кандай үзүлбөйт мына. Үзүлбөйт да. Бул эмне деген? Бул туура жем-чөп берип, убагында туура пайдаланып баккандан. Сапаттуу сонун экен. Ар айда буну эмеси бар да мындай. Эсе начар баксаң, үзүлүп калат. Эгерде билсе болот. Жүндөн да мына эреки мындай деп коет аны. Мына эреки жүндү эгерде убагында жем-чөптү жебей алган болсо, голодный тайнер деп коет. Мына жерде жүн ишкерип кетет да, анан монтип тартканда
Бул үзүлүп кетет. Беккен болот. Бул көрдүңүзбү мына? Мына тарт үзүлбөй жатат. Сапаты жакшы. Бул сапаты мына. Бул туура жем чөп убагында багылган, туура багылгандын бирден бир натыйжасы ушул. Мына. Эгерде кой ачка болуп калса же өзүнүн нормасындагы жем чөбүн жебей калса, мына бул жерде голодный тайнада деп коет. Ичкерип калат да, мындан анан кийин жүндү мынтип тартканда эле үзүлүп калат. Үзүлүп калат. Мына ушул сапаты ошого карайт да. Мына ушундан эметилет. Канча жашар болот ошондо ушул турган кой? Мына бул 3-чү туут кой. 3-тү тууду. 3-тү туут быйыл мына. 3-тү туут, 3-чү туут мына. Мына эми бир айдын аягынан баштап төл башталат. Буюрса кышкы туутка айдын аягынан баштап кирет. Мынакей. 5 кой, 5 туугандан кийин койду уже этке гана жөнөтөбүз. Этке кетет да. 5ти туугандан кийин кой уже өзүнүн баягы эмесин бербей калат. Төлүм коосун тойгузбай калат, же болбосо ошол баягы эмесине жетпей калат да. Баягы өзүнө бере турган продукцияга эме кала албай калат. Кантай албай калат. Анан 5 жаштан кийин анан этке кетет. Анан буларды улам жаш токтолор менен алмаштырып турат, толукталып турат.